Ош шаарындагы Жапалак унаа базарында чет өлкөдөн келген автоунаалардын тагдыры арсар болуп турат. Базарда 12 февраль күнгө чейин кирген унааларга мамлекеттик номерлер берилбей, кардарлар да сатып ала албай турушат. Сертификация болот деген мен билген эмесмин. Базарга да келген эмесмин. Мен биринчи күнү клиентке сатып бергем. Өзү спринтер, дуускат, кош балондучу. Анан биринчи күнү ГАИге барсак, районго номерге берилбейт деди. Временный номер алгыла деди. Мен бир клиентке сатканмын да. Бул спринтерлер Казакстан, Россияга чыга турган. Райондон убактылуу 2 айдан кийин баягы лаборатория курулат деди. А мен 2 айга дейин мен саткан клиенттерим үйүндө турабы? Жаңа Германиядан келген машина болсо. Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө ЭАЭПтин техникалык регламентин ишке киргизүү боюнча кабыл алынган токтом быйыл 12 февралдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык Германия, Япония, Корея жана башка чет өлкөлөрдөн киргизилген автоунаалар биримдиктин лабораториясынын коопсуздук тастыктамасын алган учурда гана каттоого коюлат. Бирок бул токтом сырттан автоунаа ташып бизнес кылган ишкерлерди катуу санаага салды. Ош шаарындагы жеке ишкерлердин бири Мырзабай Бадалов эң азы дегенде 1 жума мурун унаа базарларда жана ММКлар аркылуу кулактандыруу берилиши керек болчу дейт. Автоунаанын коопсуздугун күбөлөндүрүү үчүн азырынча Казакстандын Алматы шаарынан гана текшерүүдөн өткөрүүгө туура келет. Ал жерде унаанын идентификациялык номерлери менен документтерин салыштыруу, техникалык кароодон өткөрүү жана экспертизанын жыйынтыгы чыгарылат. Өкмөт алдын ала эскертүү бериш керек эле бизге бир неделе алдын эскертип койсо деле биз макул элек, ошондо оформить этип алат элек. Таможенный союзга бул сурама жемекип 2016 жыл 27 декабрда кол койду деп атат. 27 декабрь 16 жылда кол койгон болсо, ошого чейинки кирген машиналарды эмне үчүн кармап туруштун керектиги бар. Лабораторияны кура берсин. Лаборатория курулгандан кийин, анан кийин азыр 2017 жылдын 12 февралынан кирген машиналарга сертификат алып оформление жасай берсин. Бул 14 жылга чейинки кирген машиналарды биз оформить эте албай атабыз. Бирок ишкерлер унаалардын чыгарылган жылына карап каттоого алабы? Алса кайсы жылдан тартып уруксат берилерин экономика министрлиги билбей жатат деп бушайман болушууда. Кыргызстанга сырттан кирген автоунааларды убактылуу Алматы шаарынан каттоого алынуусун жогорку кеңештин айрым депутаттары да сынга алышты. Депутат Рада Туманбаеванын ишкерлерди токтомду мажбурлоо жолу менен аткартып жатканына нааразы болду эле экономика министри жакынкы убакта маселе чечилет деп жооп берди. Азыр бизде сертификат бере турган лаборатория жок болуп атат. Ошон үчүн бардыгы деген Алматыда деп атат. Аны ойлонбой туруп, заранее ушуну чыгарып коюп, элдерди кыйнаган кандай туура деп ойлойсуздарбы? Шарт түзүп берип туруп, анан жазсак болот да бул нерсени. Бүгүн айтып туруп эле, давайте после обеда сделайте это дегенде. 2 айга чейин регистрация убактылуу берилет. 1 айдын ичинде бул маселе чечилет, лаборатория уже коюлат. Бир лаборатория уже 1 айдын ичинде коюлат. Экономика министрлиги Евразиялык биримдиктин лабораториялары курулганга чейин чет өлкөлөрдөн ташылган транспорт каражаттары Кыргызстанда эле убактылуу каттоого коюлуп, убактылуу номерлер берилерин убадалап жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча 2014 жылы Кыргызстанга 107 миңге жакын автоунаа кирсе, 2015 жылы 2282 унаа ташылган. Ал эми 2016 жылы болсо, болгону 200 автоунаа киргизилген. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.